Бул Сена дарыясы эмес жана албетте бул жер Париж эмес. Бирок бортто Олимпиада чемпиону бар. Бийиктикке секирүү боюнча чемпион Мария Ласискена мында мода, спорт жана музыка айкалышкан иш-чара уюштурууда. Ал өзүнүн Олимпиада титулун коргоо үчүн Парижге бара албады. Украинадагы согуштан улам Орусияга катышууга тыюу салынган. Ал тургай жеңил атлетика жылдыздарына бейтарап спортчу катары катышууга уруксат берилбегени да өкүнүчтүү. Потому что мы должны быть там. Биз барышыбыз керек эле. Бул Олимпиадада жеңил атлетика оюндарын көрүүгө өзүмдү мажбурлай албай жатам. Ичим ачышат. Олимпиада дүйнөдөгү эң чоң фестиваль. Бирок орус гезиттери андай эмес дейт. Алар Париж Олимпиадасын шайтан оюндары, тозок Олимпиадасы жана тарыхтагы эң жаман Олимпиада деп жазышууда. Бул жагынан алганда Орусия алтын медаль утмак. Мен Олимпиада оюндары спорт деп ойлойт элем, бирок азыр андай болбой калды. Ал саясат, дин жана башка тууралуу, бирок спорт эмес. Ошонусу өкүнүчтүү. Анткени Олимпиада оюндарынын башкы идеясы тынчтык орнотуу болчу. Орусиянын Украинага кол салуусу тынчтык эмес го. Орусия алардын элин коргоп жатат. 1980-жылы Москва мында жайкы оюндарды өткөргөн жана Олимпиадага жүздөгөн спортчуларын жиберчү. Бул жолу Парижде бейтарап спортчу катары 15 гана орусиялык катыша алды. Алар Орусиянын Украинадагы согушун активдүү колдобой турганын далилдөө үчүн текшерүүдөн өтүшкөн. Мында болсо эч кандай текшерүү жок. Москвадагы Сейилбакта биз орус улутчул тобуна жолуктук. Алар салттуу оюндарга кызыгууну арттыруу үчүн спорт мелдешин уюштуруп жатышат. Бул Париж 2024 оюндарына такыр окшобойт. Кээ бир оюндардын спортко тиешеси да жоктой. 40 жылдан бери биринчи жолу орус телеканалдарынан Олимпиаданы көрбөйсүң. Мен көптөн бери Олимпиаданы көрбөйм деле. Эми көрсөтпөсө эмне кылалы дейт Вадим. Мында алар бири-бири менен мушташканы менен Олимпиадага катыша албаганы, Орусиянын очолонуп калганын жана анда эч кандай жеңиш жок экенин билдирет.